Hey, what is up everyone? Welcome to another video. Salam dostlar, dagы bir video hoş geldinizler. In this video we're going to look at the last 3 words in Word of the Day. Бұл видеода biz акыркы ушул Word of the Day деген рубрикабыздагы акыркы 3 сөзгө карайбыз. Let's go. All right, the first word. Birinci söz bu impeach. Impeach. Ушундай айтып көрүңүздөр. Impeach. Эми англисче маанисин карап көрөлү. To charge a public official, most of the time, before a competent tribunal with misconduct in office. To charge a public official. Негизи бул жерде to charge деген бир нерсеге жоопкерчиликке тартуу же мойнуга илүү, to charge. Мисалы үчүн бирөөгө бир айыпты илүү, to charge someone. Public official деген бул бир мамлекеттик кызматкер дегенди түшүнсө болот да. Public official. Public деген бул коом, official бул расмий. Расмий коомдук иште иштеген бир киши. Негизи эми президенттерге импичмент жарыяланышы мүмкүн же кайсы бир саясий кызматкерлерге. Before, to charge before a competent tribunal. Демек, компетенттүү бир трибунал. Трибунал деген бул сот. Компетенттүү бир трибуналдын алдында with misconduct in office. Misconduct деген өзүн өзү туура алып жүрбөө. Ушул офис деген бул кызматта. Кызматта өзүн өзү туура эмес алып жүрбөгөн үчүн ушул кайсы бир расмий жумушчуга айып тагуу дегенди билдирет экен да. Impeach деген сөз, кыргызча мааниси бул айыптоо. Impeachment жарыялоо. Эми мисалга карап көрөлү, сүйлөмгө карап көрөлү. In light of his illegal activities, they looked to impeach the president and remove him from office. In light of his illegal activities, they looked to impeach the president and remove him from office. Окей, эми которуп көрөбүз. Анын мыйзамсыз иш-аракеттерин эске алып, алар президентке импичмент жарыялоону жана аны кызматтан кетирүүнү көздөшкөн. Бул сөздү мен негизи баягы Трампка импичмент жарыялоо боюнча маселелер, суроолор көтөрүлүп атканда ушул ойлогом, ушул сөздү бөлүшүм керек экен деп. Бизге тиешеси жок. Дагы бир жолу коптурабыз. In light of his illegal activities. Illegal activities деген бул мыйзамга каршы иш-аракеттер. Illegal легалдуу эмес, мыйзамга каршы. Activity иш-аракет, illegal activities мыйзамга каршы иш-аракеттер. In light деген light деген бул нур же бир кандайдыр бир жарыктык, жарыктык. In light ошонун жарыгында, демек ошол мыйзамсыз иш-аракеттерге жарык түшүп же мыйзамсыз иш-аракеттери ачылып калып, in light of his illegal activities, they looked to impeach. Алар президентке look деген өзү кароо, бирок көздөө дегенди дагы билдирет да. They looked to impeach the president. Алар президентке impeachment жарыялоону көздөшкөн. And remove him from office. Жана аны кызматтан кетирүүнү. Бул жерде office бул кеңсе, бирок бул учурда office бул кызмат. Remove. Move деген бул эмне кылуу, жылдыруу, remove кетирүү. Бул учурда кетирүү. Okay, now let's look at the second word. Эми экинчи сөзгө карап көрөлү. Incredible. Incredible. Айтып көрүңүздөр. Incredible. Бул сөздү сиздер көп жерлерде байкашыңыз мүмкүн. Мисалы үчүн credit card. Credit card. Кредиттик карта деген сөздү билесиздер да. Балким сиздерде кредиттик карта бар. Ошол кредит деген сөз дагы ушул сөзгө байланышы бар. Себеби анын тамыры бир да. Демек кредиттик карта деген бул эмне? Бул ошол сизге ишеним арттырган үчүн сизге карыз алганга мүмкүнчүлүк берген карта. Ошон үчүн бул кредиттик карта деп айтабыз да. Ал жерде сиздин кредитиңиздин негизинде болот да. Бул ишеничтүү эле, макул буга берип турайлы дегенчи. Демек credible деген бул ишеничтүү, ага таянса боло турган, ага ишенсе боло турган. Incredible. Ишенишке мүмкүн эмес. Аябай таң калыштуу деген
бир сынатоочту белгилейт да булчу. Incredible. Wow, I just heard an incredible story. Мен азыр эле ушундай укмуш окуя уктум. Укмуш деген бул учурда эмнеге incredible? Себеби ишеничке мүмкүн эмес, ишенгенге мүмкүн эмес. Incredible. Okay? Impossible to believe. Англисчеси impossible to believe. Okay. Эми кыргызчасы ошол укмуш ишенүүгө мүмкүн эмес бир нерсе. Эми сүйлөмгө карап көрөлү. An incredible act of kindness. A stranger off the street offered to donate a kidney for the ill teenager. Okay, let's read it again. Дагы бир жолу окуп көрөбүз. An incredible act of kindness. A stranger off the street offered to donate a kidney for the ill teenager. Okay. Эми которос. Укмуштуудай боорукердик. Көчөдөн бейтаныш адам оорулуу өспүрүмгө бөйрөгүн берүүнү сунуштады. Okay. Эми жакшы окуя экен. Эми сөзмө-сөз которуп көрөлү. An incredible act. Ишенишке мүмкүн эмес бир акт, кыймыл аракет же укмуш кыймыл аракет. Бул жерде act of kindness деп кошо окуйбуз. Ошондо act of kindness, kindness бул боорукердик, боорукердик. Боор коёкта, боорукердик. Act of kindness. Ошол боорукердиктин бир көрсөтүүсү. An incredible act of kindness. Укмуштуудай боорукердик. A stranger. Кайсы бир бейтаныш адам. A stranger off the street. Көчөдөгү эле бир бейтаныш адам. A stranger off the street. Offered деген эмне? Сунуш кылуу. Ме деп берүү да, мисалы үчүн же бир сунуш кылуу. Offered to donate. Эмне кылганга сунуш кылыптыр? Берүүгө, бир нерсени жөн эле акысыз берүүгө. Donate деген бул бир нерсени кайрымдуулук кылып берүү да. Мындай, ал андан акча күтпөө. To donate. Демек, to donate a kidney. Kidney бул эмне? Бөйрөк. Бөйрөк бул жакта. A kidney for the ill teenager. Оорукчан teenagerге. Teenager деген дагы бул өспүрүм бала. Себеби teen деген бул баягы 12ден кийин англис тилинде 13-тү кантип айтабыз? 13 деп айтабыз, Демек 12 бул 12, 13 бул 13. Анан 14, 15, 16, 17, 18, 19, анан 20 болот. Ошол 19ге чейин аягында, сөзүнүн аягында эмне бар? Teen бар. Демек, биз ошондо teen дегенибиз биз ошол сандарга тиешелүү. Анан age деген бул жаш, адамдын жашы. Teenage ошондо эмне болот? Ошол жаштагы балдар. Демек, өспүрүмдөр. Ошондуктан teenager деген бул teenager, бул ошол жаштагы бала. For the ill teenager. Өспүрүмгө. Okay? All right. Let's move on to the next word. Эми кийинки сөзгө өтөлү, акыркы сөзгө. Respond. Respond. Айтып көрүңүздөр. Respond. Англисче мааниси say something in reply. Do something as a reaction to someone or something. Дагы бир жолу. Say something in reply. Бир нерсени бирөөгө кайтаруу катары айтуу. Say something, бир нерсе айтуу. In reply. Reply деген кайтаруу. Кайтаруу катары бир нерсени айтуу. Do something as a reaction to someone or something. Бирөөгө же бир нерсеге реакция катары. Мындай, бирөө сизге бир нерсе кылды, сиз ага реакция кылып атасыз. Ошол нерсе катары бир нерсени кылуу. Ушунун баары respond. Respond. Демек, бир нерсеге деп жооп берүү, бирөөгө же бир нерсеге реакция иретинде бир нерсе кылуу. Эми сүйлөмгө карап көрөлү. Children respond to positive reinforcement because they like immediate gratification for tasks that they perform. Okay? Children respond to positive reinforcement because they like immediate gratification for tasks that they perform. Которос, балдар позитивдүү бекемдөөгө реакция кылышат.
реакциясын көрсөтүшөт. Анткени алар аткарган иштери үчүн дароо канааттанууну жакшы көрүшөт. Бул сүйлөмдү мен бекерден алган жокмун, себеби мен өзүмдө балдарым бар, ошондуктан мага бул аябай маанилүү болду. Себеби бул жерде бул сүйлөмдө сонун бир психологиялык факт дагы бар экен да, өтө кызыктуу. Ошондо мына карап туруңуздар. Балдар позитивдүү бекемдөөгө реакция кылышат деген сөз бул children respond to positive reinforcement. Иниңиз же өзүңүздүн балаңыз сизге бир мисалы үчүн оюнчуктарын жыйнап койгон болсо, сиз барып, "О, балам, сен аябай сонун жыйнап коюпсуң. Карачы, толтура оюнчуктарың биякта жатат. Баары бир иреттүү болуп бир жерде турат" деп айтсаңыз, мисалы үчүн, балдарга бул өтө маанилүү экен да, себеби алар ошол заматтагы алган эмоцияларын эстеп калат экен дагы, ал эмоциялар кайдан келет? Ошону кылышым керек экен деп, демек кийин дагы оюнчуктарын жыйнап калышат экен. Балдар позитивдүү бекемдөөгө реакция кылышат, анткени алар аткарган иштери үчүн дароо канааттанууну жакшы көрүшөт. Негизи аткарган иштери үчүн дароо канааттанууну ким жакшы көрбөйт, Okay, this is it for this video. I hope you liked it and I'll see you next time. Okay, 3 сөздү талкууладык. Бул видео сиздерге жакты деп үмүттөнөм. Көрүшкөнчө.